Assalamu alaikum, шеф. Вот грузды балдар алып келишти. Белгисиз алтын куймалар тууралуу маселе кайрадан көтөрүлдү. Депутат Исхак Масалиев жергиликтүү радиолордун бирине маек берип, анда бийлик тарабына сын пикирлерин айткан. Ал буга чейин Кыргызстандан депортацияланган Болот Темировдун белгисиз алтын куймалар жөнүндө чыгарган видео материалына таянып айтылган журналисттин суроосуна алтындар кумтөрдүкү болбосо дагы баары бир Кыргызстандан чыгарылып жатат да деген ой таштаган. Президент анын күмөндүү пикирине мындайча жооп кайтарган. Кыргызда шектүү шекшинет деген жакшы сөз бар. Өзү ууру болсо эле башкаларды ууру тута берет. Кудай сактасын, биз аларга окшоп ууру эмеспиз. Өзүбүз уурдабайбыз жана башкаларга да уурдатпайбыз. Эгер кызыгуу жарата турган фактылар болсо, бийлик аларга видеосуз эле ыкчам киришип, алтындарды каттоосуз чыгарып кетип жаткандарды кармайт. Азыр мамлекеттин алтынын эч ким чыгарып кете албайт. Ал эми жеке жактар, жеке менчик компаниялар салыктан, бажы төлөмдөрүнөн качып, өндүргөн алтындарын чыгарып кетүүгө аракет кылган учурлар бар. Андайларды далай жолу кармап, мамлекеттин пайдасына конфискация кылганыбызды билесиңер. Аны менен катар депутат өкмөт тиешелүү иштерин жүргүзсө болмок деп билдирген. Президент текшерүү иштери секунд сайын жүрүп жатканын, бардык мамлекеттик алтын кендеринде видео көзөмөл орнотулганын, баары ачык көрсөтүлүп, ага ар бир жаран көз салууга болоорун да белгилеген. Текшерүү иштери секунд сайын жүрүп турат. Бардык мамлекеттик алтын кендерине видео көзөмөл байкоолор орнотулган. Алтын менен күмүштөрдүн ар бир граммы улуттук банкка же Кыргыз алтын ишканасына келип түшкөнгө чейинки процесси онлайн көзөмөлдө турат. Жүздөгөн миңдеген көздөр карап турат. Андан ары дүйнөлүк базарга сатууга кетет. Сатуудан келген каражаттарды алтын казган мекемелер менен эсептешет. Ал каражаттар андан ары алтын казуу иштерине жумшалат. Эл өкүлү Исхак Масалиевдин маегинде президенттин бир тууган агасынын алтынга байланыштуу айтылган жагдайларда көз жазында калган эмес. Мамлекет башчысы ага карата айтылган кептерге да так кесе жооп берген. Мен сөзүмдүн башында шектүү шекшинет деген Кыргызда жакшы сөз бар деп айттым го. Анын сыңарындай менин бир туугандарым Исхак Масалиевдей ууру же казиношник эмес. Кыргызстандан уурдап чыгып, чет өлкөлөрдөгү казинолорго миллиондоп уттуруп келип, ата баркы менен чалчаңдап жашагандардан эмес. Алар ата тарбиясын көргөн адамдар. Эгер Исхак Масалиев менен Адахан Мадумаров же Болот Темировдор алтын тармак эле эмес, башка тармактарда дагы уурлук болуп атат деген күмөндөрү болсо, мен бүгүн эле элдик көзөмөл комиссиясын түзүп, аларды эң башкы сабына адис кылып койгонго даярмын. Кумтөр алтын кени башында ачылганда Акаевдин учурунда эбегейсиз алтындар уурдалганы бул чындык да. Андан кийин Бакиевдин убагында деле болду, Атамбаевдин убагында деле келди. Алар эмне Кудайдын оозунан түштү эле да, мисалы. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде мындай турукташтырылды десек болот да, бул багытта. Анан баягы өздөрүнүн жеке көрүүлөрүн, өздөрүнүн амбицияларын биринчи орунга коюп, ана элди баягы бушайманга салып жаткандары негизи туура эмес деп эсептейм. Бул орусча айтканда заблужденияга түртүп аткан да. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев президент Садыр Жапаровдун өлкөдөн чыгарылган алтын делген видео боюнча берген маеги жана ага айткан сын боюнча комментарий берди. Депутат буга чейин берген интервьюсунда коомду талкуу жараткан видео боюнча өкмөткө сын доомат айтпаганын, болгону социалдык тармактарда тараган тасманы тыкыр иликтеп коюу керек экенин билдиргенин кошумчалаган. Президент эмнеге ачууланды билбейм. Мен берген маегимде Марал радиосунан кайра карап чыктым. Анда Едил Байсаловдор дароо чычалабай видеону текшерип туруп жооп берсе болмок деп айткам. Мунун эмнеси жаман? Анан мени ууру деп 15-20 жыл мурдагы казино маселесин көтөрдү. Мага ууру деген сөз катуу тийди. Видеодогу алтын мүмкүн башка бир компанияныкы же тасма жөн эле тартылган болушу мүмкүн. Муну Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырма берип аныктап койсо болот да. Кыргызстанда алтынга байланыштуу маселе актуалдуулугун жоготпой резонанстуу жагдайлар жаралып келет. Ал эми депутат Исхак Масалиевдин бул айткандары коомчулукка саясий карама-каршылыкты күчөтүү максатында айтылышы ыктымал деп белгиленүүдө. Мындан улам алтын кендериндеги ишмердүүлүктү тийиштүү тараптар коомчулукка ачык түшүндүрүп турганы да ашыкча болбой тургандыгын серепчилер белгилешет. Бирок ошону менен катар эле бийлик ошол алтын канча чыгып атат, ошонун статистикасын элге көргөзүп турса туура болмок деп эсептейм да. Ушундай нерселерге мындай элдер ишенбейт эле да. Черчилль айткандай, жалган дүйнөнү кыдырып чыкканча чындык шымын кийгиче жалган дүйнөнү кыдырып айланып чыгат деген чындык да. Ошон үчүн эми баягы маалымат азыркы учурда маалыматтык технологиялардын өнүгүшү менен анан элди заблужденияга адаштыруу койсо оңой эле да. Белгилүү
келсек, өлкө боюнча 132 алтын кен иштейт. Анын ичинен 17 эле алтын кенинде мамлекеттин үлүшү бар. Алардын баары онлайн көзөмөлдө туруп, 1 граммдагы алтын уурдаганга мүмкүнчүлүк жок экенин президент маегинде белгиледи. Ал эми уурдоого аракет кылгандар УКМК ИИМ чек ара бажы кызматтары тарабынан көзөмөлгө алынып жатканын айткан. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, Регион, Бишкек.